Саламатсыздар, кезектеги маанилүү маегиз адаттагыдай эле өлкөдөгү саясий абалга баа берүү деген теманын айланасында болмокчу. Бизде конокто коомдук ишмер Сартаев Анвар Айдарович. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Анвар мырза, студиябызга кош келиптирсиз. Биз сизди бүгүн студиябызга чакырганыбыздын себеби бүгүнкү күндө саны 52-ге жеткен президенттикке коюлган талапкерлердин арасында сиз да бар экенсиз. Ушу сиз бүгүн биздин өлкөдөгү саясий абалга кандай баа бересиз? Бизде конституция законда жазылганда любой гражданин может дегенде. Кийин эме бул выбор өткөндөн кийин неме кылыш, менять кылыш керек, неме рамка коюш керек, жесткий болуш керек да. Депутаттарды неме по партийному списку неме отбор кылат, а президентке любой гражданин кирет экен да. Конституция жазылган любой гражданин 35-тен 70 жылга владеющий кыргыз тили менен, кийин Кыргызстанда 15 жыл жашаша неме кандидат койсо болот экенде. Ондой болбойт да. Кийин неме конституция жазылган немени 30 тысяч подписей дегенде. Любой кишиде акча болсо подпись неме кылат, кыргыз тилди билсе өтүп кетет да. Ошон үчүн эми бизде парламентте неме партия кирсе, буяктан партия кириш керек да. Кийин мындай болот, бирөө самовыдвижение, калгандары неме через партийный неме кылып выбор болуп атат. Ондой болуш керек эмес. Только партия неме должны участвовать дегенде. И мына 30-30 тысяч подпись керек эмес. Если съезд партия неме чыгарса, все уже, значит, уже подписи бар. Кийин немеде конституция жазылган жок, ошо миллион сом залог дегенде. Эми каяктан чыккан билбейм, конституция жок. Ошол үчүн ограничение болуш керек да. Кийин эме президент азыр любой киши акча болсо өтүп кетет экен. Болбойт да. Ошон үчүн эме рамка коюш керек. Кийин мен өзүм койдум, көрөйүн кандай болот экен. Кийин политикага барайынбы, жокпу деп. Кийин эмеге мен бүгүн эле эртеге соно неме заявление жазып чыгып кетем. Потому что мен президент болбойм. Мен өзүм билем. Мен президент болбойм. Только мен как специалист вопрос обороны безопасности. Азыр любой кандидат чыгып атат, экономика көтөрөм дейт. Но конституция жазылган жок, что президент занимается экономикой. Ол неменин премьер-министрдин иши да. Ошон үчүн немеге экономика кирип атат. Мектепти курам, жолду курам деп ондай болбойт. Ошон үчүн неме конституция жазылган курултай дегенде. Неме народный курултай дегенде закон жок. Закон чыкса, президентке мына болгон конституция жетет. Президентке мына народный курултай деген поддержка болот да. Айыл өкмөттө, шаарда, неме район, областной дегенде мындай ступенька кылып, курултай неме кылса закондо жакшы болот. Сиздин оюңузга мен да кошулат элем, анткени бизде бүгүн ушу күч силовой структура тарабы кичине аксап тургансып атат. Мен сизди бул жакка ошол президентке талапкер катары чакырганымдын себеби бүгүнкү күндө биздин талапкерлердин саны 52-ге жетти. Бизге ошондой жөн эле сизге окшоп деген, мен жөн эле өзүмдү сынап коеюн дедим эле, көрөйүн дедим эле. Ушу сиз билимдүү кишим катары, сиз билгенсиз ушу ал жакта деген кыргыз тилин таза билүү керек. Ошол 30 000 эмени колду чогултуш керек. Жана андан башка дагы каражат жагынан дагы бир топ ошол жөнөкөй калк менен келишпес турган, же болбосо жөнөкөй адам барып эле кое берсе боло бербей турган жактар бар экенин билгенсиз. Бирок ошого карабастан барып эле ошол тизмени көбөйтүп, ошол жерде сиз да өзүңүздүн талапкерлигиңизди коюп турсуз. Биз мындай кадамдар менен бүгүнкү күндө биз жалгыз эле Кыргызстан эмеспиз да, бизди карап турган башка өлкөлөр бар. Алар бизди сынап да карап турушу мүмкүн, бул Кыргызстандан канча кандидат депутатка чыгат деп. Анан ошого карабай эле мындай зеригип эле жөн эле мен коюп көрөйүнчү, анан эмне болор экен деген мааниде кое бергенин кажети бар беле же жок беле? Эми мындайда бул закондо жазылган. Ону неме депутаттарга айтыш керек. Почему такие законы принимаете? Президентке зачем подписываешь дегенде. Мана жазылган 35 лет 70 деген знающий кыргызский, кийин эме 15 жыл жашаган деген 30 тысяч подпись. Неме акча болсо баарды неме кылат. Но о иштеби жокпу президентте ким билет? Азыр акча менен баарды өтүп атат да. Мен 15 или 16 неме августта 6 неме курултай ветеранов силовых структур өткөзөм.
бардык проблема неме ветерандарды, силовиктерди неме айтам да, немедер кандидаттарды чакырабыз. Бардыгын чакырган 5-6 кишини чакырам да, более-менее весомый кандидаттарды чакырып. Вот эти проблемы. Потому что неме президент, он главнокомандующий, потом председатель Совета Безопасности. То есть президентте эки закон бар. Эки закон иштебейт да. Президент иштетиш керек. Азыр биздин президент экономика кирип атат, кийин неме мектеп жолду неме кылып атат, кийин электростанция, эми Атамбаев орустар айтат вынужден, башка эч ким кылбайт. Инвестиция алып келип атат. Но азыр болгон президент уже немени армияны караш керек, неме милицияны караш керек, пожарниктерди караш керек да. Азыр милиция менен пожарники неме жаман, самый слабый деп. Эч ким карабай атат да. Өзүңүздүн кандидатураңызды албай туруп, сиз эртең ушу биздин Кыргыз өлкөсүнө президент болуп калды деп ойлойлу. Сиз биздин өлкөнү кандай башкарууга өзүңүздүн мындай бир багытыңызды көздөдүңүз эле? Мисалы үчүн, мен бүгүн сизден байкаганым эң негизгиси, мына жакында бизде социалдык сеттерде абдан бир чоң кагылыш болду. Анын себеби биздин Кыргыз улутундагы жаран бир орус улутундагы жаранды жөн эле айтып коюптур. Кыргызстанда жүрүп эмне үчүн кыргызча үйрөнбөйсүңөр деп. Ошон үчүн биздин кыргыз жаранын 4,5 жылга соттоп жиберишти. Мен мүмкүн ушул теманы мен дагы ушу эфирден козгойт элем да, эмне үчүн биздин Кыргызстанда жашаган башка улуттун жарандары, алар биздин жаранда, Кыргыздын жарандары, эмне үчүн кыргыз тилин үйрөнгөнгө аракеттенишпейт? Ошол вопрос сизге да тиешеси бар эле да. Мен сизге мындай айтам да, мен 73-жылы мектепти бүттүм, Кызылкияда. Орус мектепти бүткөндө бизге мындай айтты да, үйрөтөтү да. Престижно, шону политика, престижно учиться в русской школе, престижно поступить в вузы Москвы, Ленинград или Киев деп бизге неме кылганда. Мен 10 жыл окудум. Мага бир саат кыргыз тили билген жок. Ошондой политика болду. Кийин мен неме, как военный Казахстанда служба болду да, болдум. Мен колумда бир майор иштеди, өзбек. Балдарын Өзбекстанга 20 километр алып келет эди. Билесизби? Кийин мен кызым Нарында кыргыз мектепти бүттү. Мен бардым, как раз выпуска барсам, кыргыз мектеп не комплект, орустар перенасыщенный. Ошондой болуп атат. Азыр эми даже мага өзүмө кыйын болуп атат кыргыз тилин неме билишке. Мага кыйын, потому что мен билесиз, орусча неме кылам, кийин кыргызча перевод кылып атам. Я не виноват, это моя беда деген, сондай болуп атат. Көп кыргыздардын балдары бардыгы орусча сүйлөшүп атат. Бардыгы көп немеде, садикте, мектепте бардыгы орус тилге берип атат. Эми ким сондай политика болуп атат. Мындан келди сиздин оюңузча бизде кыргыз тилди окутуу тарабы дагы же болбосо кыргыз тили жөнүндө көбүрөөк сабак киргизүү дагы жагы дагы бизде начарыраак болуп, ошон үчүн жакшы окуп атышат деген. Жок, мындай да. Жок, ондой эмес. Неме не титульный нация дегенде, неме орустар башка немелерге кыргыз тил дебесе акча төлөш керек. Материальный заинтересованность болгондо кийин неме болот да. Сиздин оюңузча мындан келди биздин Кыргызстанда жашаган биздин жарандар, Кыргызстандын жарандары, бирок башка улуттагы жарандарга биз акча төлөп берсек, алар кыргыз тилин үйрөнөт экен да. Жок, эми бирнерсе какой-то интерес болуш керек да, интерес болуш керек. Сиз жогоруда айтып өттүңүз, жанагы 30 000 подпись чогултуу жана миллион сом деген бул туура эмес. Муну кошпош керек болчу, ал деген конституцияда жок деп атасыз. Биз ошол тиги миллионду конституцияда жок болгон күндө дагы ошол акча киргизилсе дагы ага карабастан 52 талапкер болуп атат. Эгерде биз ал шарттардын баарын алып койсок, анда Кыргызстандан 5 миллион калк болсо, 1 миллион киши президенттикке барат элем деп кое албайбы? Эми жок, законду неме кылыш керек, менять кылыш керек да. Законду, допустим, даже аким болбойт, губернатор, министр, даже неме болуш керек да, критерий болуш керек. Сиздин жеке оюңуз кандай? Биз ушул бир эле президенттик орунга өзү негизи кыргызды илгертен эле бир эле хан башкарып, бир эле президент, бир эле өлкө башчысы башкарып келген. Ошого карабастан биз кичине бир башка өлкөлөргө прям мындай таң калуу менен же болбосо бир кызыктай көз караш менен каратып, ошо бир эле президенттик добушка 52 кишинин катталышы, бул деген бизде президент, өлкө башчысы, ажо деген сөздүн аброюн кетире алып аткан жокпузбу? Жок. Закон бар, закон, пожалуйста, позволяет дегенде. Просто мен айтам, бул выбор өткөндөн кийин
уже неме депутаттар неме законго неме киргизиш керек, изменение. Жестко болуш керек да. Сизге көз маегибиздин негизги темасы өлкөдөгү саясий абал экенине карабастан кичине башка жакка бурулуп кетти окшойт. Анда сөзүбүздүн акырында ушу өлкөдөгү саясий абалга баа берип кетсеңиз, сиздин оюңузча кандай? Политическая обстановка кыйында, самое главное, выбор жакшы эле өтүп кетсин да. Жакшы өтүп кетсин. Эми самое главное неме мындай болуп атат да. Азыр конституция жазылган, народный курултай. Закон жок. Закон болгондо народный курултай жакшы болот эди. Азыр жок да. Эми то есть президенттин немеси поддержка жок. Народная поддержка болуш керек да. Эми конституцияда власть аз, но народная поддержка через закон о народном курултае, закон болгондо поддержка болот эди. Азыр жок да. Азыр өзүңүз көрүп атасыз, сот болуп атат, Первомайский постоянно туда-сюда дегенде. Ким билет эми, самое главное эми бир спокойно эле выбор өтүп кетсе. Сиздин оюңузча сот болуш керек беле? Эми сот деген ал жаза кылмышкерлерди жазалап атат да. Ким билет эми кандай, в основном как политический заказдар сөз болуп атат да. Мен эми билбейм. Политический заказ, кийин мен өзүм билем, что мына судебная реформа болгон жок. Судебная реформа болгон жок. Мен өзүм 12 жыл неме сот болуп жүрөм. Судебная реформа болгон жок. Эми азыр ким билет эми, самое главное азыр выбор спокойно эле өтүп кетсе, неме президент айткандай спокойно передача власть болсо жакшы болот. Кийин неме Кыргызстан. Биз ошого баратпайбызбы? Бүгүнкү күндө өлкө башчысы айтып атпайбы, мен деген тынч эле бийликти деген боло турган президентке өткөрүп берем деп. Эмнеге сизде тынч өтпөйт деген да маалымат барбы? Жок, эми мен тынч эле өтсүн деп айтып атам. Ал бул сиздин каалооңуз, Ошондой самое главное спокойно, уже эки революция болду туда-сюда. Азыр выбор спокойно, бир жакшы эле бир эме любимчик народа деген бир киши бир неме келип эле Кыргызстанды көтөрүп кетсе жакшы болот да. Маегиңизге чоң рахмат, тилегиңиз жакшы экен, баарыбыздын тилегибиз ошол. Өлкөдө бир жакшы президенттик шайлоо болуп, баары тынч эл өзү каалаган, элге агыш деп берген, коррупцияга аралашпаган бир инсанды шайлап алса экен деген тилектебиз. Ишиңизге ийгилик, андан мындан ары дагы ушундай бир коомдук ишмерлик ишиңизди алдыга жылдырып, жакшы иштериңизди алып бара бериңиз. Эгерде сизде болгон элге жетпей аткан бир жакшы жаңылыктарыңыз болсо, студиябызга келип кайрылып туруңуз. Ушуну менен Манил маеги соңуна чыкты. Сиздерге президенттикке талапкер, коомдук ишмер Сартаев Анвар Айдарович маек куруп берди. Сиздер менен Үмүт Мукамбетова болду. Кайрадан кезигишкенче саламатта болуңуздар.